Салам айымдар. Мени жаңыдан көрүп аткан, же дайыма мени угуп жүргөн, сабагыма катышпаган бардык айымдар, баарыңыздарды аял катары сыйлайм, аял катары жакшы көрөм. Сиздерди жакындан көргөн болсом да, көрө элек болсом дагы бардык аялдардын жан дүйнөсү бир жеңил болсо экен дейм. Бүгүн суроо жооп жана интим гимнастика жасайбыз, йога жасайбыз. Мени дагы жакшы биле электерге өзүмдү тааныштырып кетейин. Мен Турсунай Керимбековна. 43 жаштамын. Жан дүйнөнү жана ден соолукту дарысыз чыңдоо борборун түптөдүм. Биз биринчи Асылзада айымдар академиясы болуп иштедик. Көп айымдар ар түрдүү оорулардан айыгып кетишти. Канча операциялардан сактап калдык. Көп айымдарды Алла Таала берген билимдердин жардамы менен. Албетте биз команда болуп иштейбиз, командабыз менен бирге көп айымдардын дарысыз айыгуусуна, бир үй бүлөлөрүнүн бекемделүүсүнө жардам бере алдык. Андан кийин биз жан дүйнөнү жана ден соолукту дарысыз чыңдоо борбору болуп өзгөрдүк. Адам өзүн түшүнгөндө оорулар өзүнөн өзү жок болот. Ар бир оору биздин эмоционалдык абалыбыз менен тыгыз байланышта. Стресстен ооруганын билет аялдар, бирок ошол аптекага, больницага чуркай бересиңер. Мен мындай билимсиздиктен деп ойлойм. Билим болсо аялдар өзүнүн үстүнөн иштөөгө тырышат эле. Көйгөйдүн себеби биздин эмоционалдык состояниебизден келип чыккандан кийин ошол эмоционалдык состоянияны чечүү керек деп түшүнөт эле. Бул билимсиздиктен болуп атат. Психология жана психосоматика багыты боюнча жумуш алып барып келем. Интим гимнастика боюнча жумуш алып барып келем жана йога боюнча, йоганын 2 багыты, хатха йога жана флай йога. Аны менен бирге тренерлерди даярдап дагы жетиштим. Тренерлерим иштеп атат, Алла Таалама чексиз шүгүр. Жана ошондой эле Ош медициналык колледжинен фельдшер акушердик кесипти артыкчылык диплом менен, өзүмдүн бир аракетим менен, совесть менен окуганмын. Эч кандай коррупциясыз мугалимдердин артынан ээрчип мен экзамен тапшырам деп экзамен алышчу эмес ал кезде, только акча болчу да. Менин жатыным ылдыйлап калыптыр, ошого эмне кылышым керек дейт. Мындай, мен биринчи ойлочумун, төрөттөн кийин ар бир аялдын баягы жатына түшүп калат, кын булчуңдары кошуп калат деп ойлочумун. Бирок бардык аялдарда андай эмес экен. Төрөттөн кийин дагы төмөнкү булчуңдары эгер ички өзүнүн опорасы күчтүү болсо, төрөттөн кийин кын булчуңдары кадимкидей бекемделет. Мына мени угуп турган айрым аялдар барсыңар, кыныңар бекем боюнча калды төрөгөндөн кийин. Кимдерде восстановление болбой калат организм төрөттөн кийин. Өзүн унуткан аялдарда. Иши кылып эле төрөшүм керек, күйөөмө жагышым керек, болду, башкалардын мактоо сөзүн угушум керек, мен жакшы болушум керек деген аял ал өзүнүн ордунда өзү жок да, туурабы? Ал башкалар үчүн өмүр сүрүп атат, туурабы? Ал өзүнүн мен эмнени каалайм, мага эмне жагат, мен бүгүн эмнени каалап турам, мен мындан кийин кандай өмүр сүрүшүм керек, мен таттуу өмүр сүрүш үчүн кандай болуш керек. Мындай аялда бул жөнүндө түшүнүк жок, осознанность жок. Болду, мындай аялдардын ден соолугу кайра калыбына келиши кыйын болот, жатына түшүп калат. Болду, мышцалар бош. Азыр. Ай десе, мына диафрагманы бекемдеш керек. Диафрагма булчуңдары бекем болуу керек. Жатынды көтөрүү үчүн, ал үчүн йога жана биздеги ошол дыхательный упражненияларды жасоо керек. Андан кийин төмөнкү булчуңдарды бекемдөө керек, кын булчуңдарын бекемдөө керек. Мына ошондо ордуна келет бардыгы. Азыр мен төмөнкү булчуңдарды
Так, могу жерде бар экен, ушуну эле көрсөтө салууну туура көрүп атам. Интим гимнастика жана психологиябызды өзүбүздүн абалыбызды иреттегенде мына төмөнкү булчуң курсак бөлүктөгү органдарды көтөрүп турган түйүнкү сүрөттү карагыла. Биринчи ушул жакты иреттөө керек. Матканы көтөрөм, интим гимнастика жасайм дейт аялдар, только маткага фокус берет. А матканы көтөрүү үчүн төмөнкү булчуңдарды, кожаны туура иреттөө керек. Анан барып кын булчуң үстүңкү сүрөттү карагыла эми. Кын булчуңдун стенкаларын карагыла. Мына ушул стенкалар менен туура иштегенде кын булчуңдун үстү жагында мына матка турат, матка, яичник жана түтүкчөлөр турат. Мына ушул булчуңдар бекемделип, матка ордуна түшөт. Менин жашым 34-тө, эч эле иштейм калууна келбей атат. Келет, кээде өтө көп келип токтой калат, 15-20 күн деп кандай кылсам дейт. Биринчи гинекологко баргыла. Гинеколог не деп айтты? Шадыбекова гинекологко баргыла. Не деп айтты? Эрозия болдубу, же эмоционалдык качели болуп атабы, бир күнү жакшы, бир күнү жаман, тынчсыздануу болуп атабы, стрессовый состояние болду сизде. Бул мындай сөздөрдү жазган аялдарда уже четко, ясно, да? Стрессовый состояние болгон. Сен тупикке тыгылгансың, көптөн бери сен хронический стрессти жашап жүрөсүң, билбейсиң. Точно болгон. Бул уже айтпасаңар да белгилүү. Силердин ар бириңердин жазган сурооңордон эле уже нар жагыңарда эмне болуп атат, силердин эмоцияңар кандай уже мага көрүнөт. Анан ошентсе дагы эми гинеколог не деп айтты? Ошону айткыла. Аденомиоздон болуп атабы, же эрозия болуп кеттиби, эмне болду? Эгер андай боло турган болсо, ички эмоционалдык состояние менен иштөө, анан дарылан десе дарыланып койгула, туура тамактангыла, уйкуну нормалдаштыргыла, йога жасагыла, интим гимнастика жасагыла. И неден пайда болду? Ошол көйгөйдүн түпкү тамырын табыш керек. Өзүңүздөн консультация алсам болот дейт. Кыздар, мына бекердин кадыры эч жерде жок да. Мына азыр мен силерге түз консультация берген чыктым го. Бере бербейсиңерби сурооңорду ушул жакка кыздар? Аял күйөө эки жакта жүргөндө эркектин соцсеттерден кыздарды издегени изменага киреби дейт. Ооба. Бул эркектин табияты, алдабагыла өзүңөр эркектин табияты деп. Любой эркек башка жактан эмоция издесе, эки вариантты караш керек. Же биринчи вариант көбүрөөк жакыныраагы эркектин апасы менен мамилеси дурус эмес, сепарация болгон эмес, или апасына эркелеп жүрүп ошол боюнча чоңоюп кеткен, 18ден ашып кеткен, уже болду, только эмоция ошондой издейт. Же өзүн эркек сезинбейт, апасы аны кагып силкен, урган, урушкан, же болбосо ага өз алдынча инсан болууга уруксат берген эмес. Ой, жаным, какашы макашы деп атып, ал 18ге чыгып кеткен, өзүн эркек катары сезгиси келет башка аялдардын жанында. Бул биринчи вариант. Экинчи вариант, аял үйдө өзүнүн ордун билбейт. И бул жакты да караш керек. Бирок ападан көңүлү тоок, ападан баарын алган болсо, ичинде аял бере турган нерсенин баары толо болсо, ал башка жактан аял издебейт. Боюнда барда токсикоз эмнеден болот? Ар кимиңердики ар кандай. Бирөөңөр внимание издейсиңер. Ар кимде ар кандай. Ар кимдин жеке көйгөйү бар. Ошон үчүн психосоматика курсун мен түз эфирсиз өтпөймүн. Жакында психосоматика курсум башталат. 5 сентябрда. Ошол ар бир келген аялдын көйгөйү чечилип кетсе экен деп, сабактардын баарын түз эфирден өтөм, жана терапиялардын бардыгын только түз эфирден, зумдан өтөм. Терапияларды суроо жооп болот, сөзсүз. Мен сиздин сабактарыңызга катышкым келет, каражат жок болуп атат. Кудайдан сурайбыз каражатты. Алла Таала берет. Биз Кудай бар деп сүйлөгөн менен аракетибиз совсем башкача. Аракетибиз өзү Кудайдын ролунда. Акча жок, акчаны мен табам, акча жетпейт деген сыяктуу. Бүгүн жокпу, сен Кудайдан сура, сен билбейсиң. Сен азыркы рызкың да каяктан келип атканын билбейсиң. Алла Таала берип атат. Сен таппайсың акчаны, Кудай берет акчаны. Сура Кудайдан.
Аллахым, мен ушундай кылгым келип атат, катышкым келип атат деп. Кудай болсун, Кудай сага айтпайт, о кийин кел, менде азыр кезек көп, мен азыр бош эмесмин дебейт Алла Таала. Ар бир демиңди, ниетиңди угат, көрөт, туура аракетиңди көрөт, туура аракетиңди, туура эмес аракетиңди көрөт. Алла Таала ошон үчүн сурагандарды жакшы көрөт деп айтат. Сура, Кудайдан сура, просто ниет кыл, болду. Ал жагын Алла Таала өзү чечип берет. Сен билбейсиң эртең кандай таасир берерин. Бала тарбиясы боюнча иш алып барыңызчы дейт. Эми бала тарбиясы дегенде балдардын ар бир эмоциясын түшүнүү керек, ар бир аракетин, ар бир көз карашын. Азыр үйдө кичинекей энимдин кызы бар да. Келинибиз кызын массажга алып келди эле Бишкекке. Эми карап турсаң, мен азыр психология тармагында жүргөндөн кийин балдардын эмоцияларын, балдардын аракеттерин карасаң, баланын ар бир кыймылы бул сөз. Ар бир кыймылы жашоого талпынуу. Ошону байкап калышыбыз керек экен да. Менин денемде тонус бар, кантип арылсам болот дейт Атыргүл. Эмнеден пайда болду? Эмнеден тынчсызданабыз? Адамдардын алдында ыңгайсыздык сезинүү бул качан пайда болгон? Эмнени биз надо деп жасайбыз? Түшүнүш керек. Ошон үчүн психосоматика курсуна келсеңер, түбүн табасыңар. Йоо дейсиңер да, ушундай беле. Көрсө ушундан мен ушинтип жүргөн турбаймынбы деп өзүңөрдү түшүнөсүңөр. Акыркы күндөрү күйөөмдү жек көрүп атам. Эмне кылсам экен дейт. Өзүңүздөн сураңыз. Мен билбейм го эмнеге жек көрүп атасыз. Эмнегедир деп атасыз да. Эмнеге жек көрүп атам деп ойлойсуз, Жумакеева? Эмнеге деп ойлойсуз? Ушул суроого жооп бериңизчи. Салмас Пече, менде выделение запах менен келип атат, эмне кылсам болот? Так, выделение. Мына. Отсов менен эле жооп берейин. Менде өзгөрүүчү выделение аябай көп келет эле, азайып калды дейт. Андан кийин менде потемнение бар эле дейт, интимный зонада айланасында агар баштаган байкалып атат дейт. Мына аз эле күндө да, уже мына VIP 89дун башталганына даже 1 ай боло элек. Бул кыздардын дагы жасаганына аз эле күн болду. Эми мындан башка да көп го мындай отстар. Эми отс издесем, отс издеп отурсам, даже бир күн жетпесе керек баарын көрүп чыгууга. Так. Выделение боюнча дагы бул жакта да жүрөт. Жок, бул опушениядан жакшы болдум дейт. Толуп кеттим эле мурунка салыштырмалуу сонун болуп калдым дейт. Мына бул деле керек болчу, сиздерге семирип кеттим дегендер үчүн керек болчу. Выделение боюнча. Эми көп кыздар азыр отс издеп убакыт кетирбей эле коеюнбу? Мына интим гимнастикадан алган результат дейт, бөлүшөйүн. Менде такыр выделение жоголду. Мына уже выделение жоголду. Анан кургактык 2 жылдан бери кыйнаган дейт. Андан дарыла баштадым дейт. По большому жеткенче женский жагым ооруйт эле дейт. Уже жоголду. Мына. Отстар сүйлөдү, кыздар. Гимнастика жасап атканда тарамыштарым кошо тырыша берет. Коркуу бар. 5-чи баламды төрөдүм. 2 айдан кийин гинекологко көрүндүм эле. Матка жакшы эле, влагалище төмөн дейт. Бул канчалык норма? Эч кандай норма эмес. Влагалище төмөн болгону элестеткиле эми. Көзүнүн мондай төмөн түшүп калганы, мисалы, нормабы? Бул канчалык норма деген сөз? Бир аз норма деген сөз барбы? Норма эмес түшүп калса, кыздар, норма болчу эле. Жүрө берсеңер совсем бир күнү монтип түшүп калат. Влагалище деген катуу эт, кулактын кемирчеги сыяктуу катуу эт. Влагалище көтөрүлөт. Опушение матки. Азыр кыздар. Опушение влагалище болсо, влагалище сөзсүз интим гимнастика менен көтөрүлөт. Интим гимнастика жасамайын, өз алдынча көтөрө албайсыңар, только түшөт. Мына бул жакта бар экен. VIP 87 дейт.
Менде жакшы жаңылык дейт. Менде опушение влагалища ушул көйгөй менен келгем дейт. 2 күндөн бери байкап атам, ичине киргенсип калды. Вот. Кыздар. Эми мындай отзывдар көп, отзыв издеп убакытты кетирбей эле коелу, Силер да ушул аялдар алган жыйынтыкты аласыңар. Түшкөн орган өзүнөн өзү жыйрылып калбайт эч убакта, өзүнөн өзү көтөрүлүп кетпейт. Аракет кылыш керек. Тамак жейсиңер го, ач калбайын, өлүп калбайын деп. Ошондой эле денеге да гимнастика керек, жан дүйнөгө да ошондой эле азык керек. Күн сайын жок дегенде бир сөз үйрөнүп отуруш керек. Жок дегенде бир сөз, бир инсайт алып отуруш керек. Влагалище түшүп калса, влагалище маткага караганда кечирээк көтөрүлөт. Мындай ойногула влагалище менен. Непроходимость труба деген диагноз өлтүргүм келет. Качан непроходимость, качан болду, качан уктуңуз бул диагнозду, качан сизде бул жактарыңыз сайгылашып ооруй баштаган труба жакта, качан жагымсыз бир денеңизде дискомфорт болду жана ошол учурда өмүрүңүздө кандай жагдай болду, кандай жагымсыз жагдай орун алды. Жөндөн жөн болуп калган жок. Жөндөн жөн трубалар жүрүп эле сен жакшына жүрсөң деле трубаларың өзү жабылып калбайт. Же сен катуу сактандың да боюмда болуп калбаса экен деп, бул биринчи. Экинчи, ажырашкың келди, жек көрдүң, кеткиң келди бир жака, же күйөөңдү кечире албадың, кектедиң, же дагы башка сенин бир себептериң бар. Матка эмне себептен чоң болуп калууна келбей калат, гимнастика жардам берет. Только гимнастика жардам берет. Матканы сокращение кыла турган уколдорду албагыла. Кыздар, өзүңөр ойлогулачы. Медицина, мен бул сөздү айтпашым керек бул жерде. Негизи, мен силерге жакшы болсун деп айтып атам. Сенин айыкканыңа дары системасы эч убакта кызыктар эмес. Жана медицина, дары система экөө бири-биринен ажырагыс нерсе. Но керек, медицина да керек. УЗИге түшөбүз, лабораторияга барабыз, диагноздорду койдурабыз, врачтарга барабыз. Эми ооруну өтүштүрүп алган болсоңор, леченияңарды деле ала бергиле. Алба деп эч кимди биз заставлять эте албайбыз. Бирок интим гимнастика жасайсың, мышцаларың бекемделип, ал жактагы кан тамырлар жана фасциялар жакшырып, матка кыздыкындай болуп, жап-жаш болуп калууна келет. Мен уже канча жыл болду гимнастика менен офлайн алып барам, онлайн алып барам. Только онлайн эле отуруп алып барып аткан жокмун. Только офлайн эле эмес. Онлайнда дагы, офлайнда дагы опытный деп биздейсиңер, опытный врач экен, опытный тигүүчү экен, опытный мугалим дейбиз го, ошол сыяктуу эле. Менде да ошондой опыттар көп. Ишенимдүү айта алам силерге. Укол албагыла, дароо эле укол алсаң эле дарыны угуп этип ичип койсоң эле баары жакшы болуп кете тургандай сезиле берет силерге. Адамдар өлбөс болуп калат эле го анда, укол дары менен айыгып кете турган болсо. Матка гимнастика кылганда примерно канча убакытта көтөрүлөт? 3 күндөн баштап жыйынтык берилет. Алла Таала айтат: мага бир кадам чуркаганга дейт, мен 1000 кадам чуркайм деп айтылат. 1000 деген чексиз деген сөздү билдирет. Биздин 1000 деген сөз көп колдонулат Куранда. То есть Куран деп айтпайын, хадистерде көп колдонулат. 1000 деген бул чексиз дегенди билдирет. Кичине эле чуркап, Алла Таала сенин аракетиңди жокко чыгарбайт. Болгон ишеним менен. Аденомиоздун признактары бар. Кантип билип атасыз, признактары бар экен. Айыз сууга окшоп келип атабы, мындай суюк болуп келип атабы, темныйбы, кантип оорусунуу барбы, кандай болуп атат. Аденомиоз, кыздар, аденомиоз сен жыргап жүрсөң эле жөндөн жөн аденомиоз болуп калган жок. Сенин ичиңде бир таарыныч калып калды. Же аябай боюмда болбосо экен деп каттуу бир дергать этип сактандың. Аял күйөө эки жакта жүргөндө эркектин соцсеттерден кыздар буга жооп бергем. Мен бүгүн барып келдим эле, гимнастика жаса деди. Жакшы, молодцы. Ошол врачтар молодец, гимнастика жаса деген. Дароо эле операция дебеген врачтар молодец. Мен этекирим келгенде асты жагым ооруйт, эмне себептен ооруйт дейт. Качантан баштап ооруй баштады?
азыр психологиялык состояниеңиз кандай? Ошол ооруп баштагандан баштап сиздин ички дүйнөңүздө эмнелер болду? Сиз кимдин алдында кысынасыз? Кимдин алдында мындай өзүңүздү эркин сезине албайсыз? Аллергияга жардам бере аласыздарбы? Ооба, психосоматика курсуна жазылыңыз. Сөзсүз жазылыңыз. Бир чоң эле дептер алып койгулачы. Бир көп парактуу, жакшы дептер алып койгула. Менде мындай дептерлер көп. Дептерге жазасыңар. Психосоматика курсу, эми бул өтө керемет курс болот. Бир чоң эле дептер алып койгула, кичинекей блокнот же бир 50-60 парактуу дептер алып албай, чоң блокнот алгыла. Бул да жетпей калышы мүмкүн, эгер өзүңүздүн үстүңүздөн аябай жакшы иштейм десеңиз. О, молодец. Сиздин сабактарыңыз мага абдан жардам берет. Өшөк маселеси укмуш болуп атат. Молодцы, жакшы. Акыркы күндөрү күйөөмдү жек көрүп атам. Буга жооп бердим эле го. Эже приложение менен сактанган тууралуу дейби? Жок, сактануу боюнча маалымат бербейм. Прогестерон гормонун кантип көтөрсө болот? Любой гормоналдык бузулуу биздин ички абалыбыз. Сен өзүң байкабайсың ички абалыңда эмне болуп атканын. Вроде баары туура болуп аткандай ойлойсуң, бирок сен өзүңдүн эмне кылып атканын, кайсыл аракетиң туура, кайсыл аракетиң туура эмес экенин байкабайсың. Аял киши өзүн аял сезбей калган кезде гормондор бузулат. Өзүнө как будто мен аялмын деп айтайын десе, жок, мен аял эмесмин го деген сыяктуу өзүнө бир добушу кылат да. Баардык көйгөйдү чечет, назиктигин унуткан, өзүн жакшыга ылайык көрбөйт, башкалардын зулумдугуна, башкалардын туура эмес мамилелерине оңой эле уруксат берип коет. Каалоону күчөтүш үчүн дейт, самый сексуальный орган бул мозг. Мозгду оңдош керек. Этекер келгенде гимнастика кылса болот. Аны сабактарыбызда айтып беребиз, сонун кылып. Тонус тууралуу айтып өттүм, Күйөөнү эмчектен кантип чыгарса болот? Ал өзү чыгат, сен чыгара албайсың. Чыгаргың келсе, сен каттуу фокусту өзүңө беришиң керек жана күйөөнүн ар бир аракетин байкашың керек. Эмчектен чыкпаган эркектер кандай болот? Ачуулуу болот, ачуусу бат келип кетет. Сен оозуңа карап отурат, чечкиндүү болуудан абдан кыйналат. Ага маселе чечип, спокойно кароого караганда маселени жаап коюп кетип калган ага оңоюраак. Анткени чечим чыгарышты билбейт. Ошол кездерде аны түшүнүү биринчиден. Түшүнбөскө сен айлаң жок, аны сен оңдой албайсың, по-любому оңдой албайсың. Ал өзү дагы эмнеге андай экенин билип турган жок го. Сен чоңоюп, 3-4төн төрөп алдың да, туурабы? Төрөп алдың уже, бирөөнү төрөп алдың эч болбосо. Давай ушундай кылабыз деп ал. Кичинекей бала го, кичинекей балага сен кандай сүйлөйсүң? Байка да, биринчи ал канча жашта калып калды? Чоң дене, да, физический жумушту укмуш кылышы мүмкүн. Бир обойду укмуш чапташы мүмкүн. Бир жерди укмуш чабышы мүмкүн, бирок бала сыяктуу калып калган, аракетин билбей атам да. Ошон үчүн психосоматика курсуна келсеңер, түз эфирден мындай да талкуу кылабыз да. Байкаш керек, ал 5 жашта калып калдыбы, 3 жашта калып калдыбы, 10 жашта калып калды или 15 жаш. Ошол учурда бир катуу жаман сөз угуп калган или дагы башка бир нерселер бар. Жүрөгүндө бир так бар, пятно бар жүрөгүндө. Печать. Ал пятно, печать. Да? Ошол абалга карайсыз. 5 жаштагы балага кандай сүйлөгөн? Мисалы, 5 жаштагы бала кичине чоңоюп калат. Давай, Азамат, 5 жаштагы бала мисалы. Давай, Азамат, сен мага жардам берип коесуңбу? Мисалы. Десең ал макул дейт да, 5 жаштагы бала мурдун шыр тартып макул дейт, Ошол сыяктуу да. Ал эркекке дагы канча жашта калып калды, ошол жаштагы балага сүйлөгөндөй сүйлөшүң керек. Ишенип койсоң, ал көкүрөгү көтөрүлүп кетет. Туура дем алуу менен эле диастазды жок. Диастазга көнүгүүлөр керек. Мен оюма жаман нерселер келе берет, өзүмдү аластан мындай эле ойлой берем. Именно ошон үчүн психосоматика сизге аба менен суудай керек. Мен 2 жума мурун сизит болдум, аткылды ыйлап кетиптир дейт, йога курсуңар керек. Йога да керек сизге, интим гимнастика да керек, психология да керек. Кыздар, ойлогула. Кыргызстан өзү кичинекей эле мамлекет, да, кичинекей эле мамлекет. Вирустар алмашып жүрөт.
Бишкекте мисалы бир жерде карасаң туберкулезный больница, бир жерде карасаң инфекционный больница, кошунаң ооруп атат, дагы бир жерде бирөө ооруп атат. Вирус кимге барып жугат? Именно кайсыл органы слабый, ошол органга барып жугат. Ал эми орган биздин психоэмоционалдык состояниебизге байланыштуу. Боор, мисалы боор жакындарыңа, бир туугандарыңа кылт эткен жүгөрүдөй бир таарынычың калып калган болсо, баягыда деп тура бере турган болсоң, боор слабый болот, дагы вирустук инфекциялар барып жугат. Стоматологияга барып атасың, тишиңди чукутуп атасың, ал жерде эмне деген инфекциялар бар? Эмне үчүн баарына жугуп кеткен жок? Ошол боору слабый адамга барат, дагы вирус жагышып калат. Цистит, ички состояние, сыртта кандай берди, тынчсыздануу, мондай жайсыздык берди, ичиңде да ошол сезим бар. Ошон үчүн сага сөзсүз психология керек, алтындарым. Цистит боюнча да могу жакта азыр отзывдар жүрөт эле. Эми ар бири боюнча отзыв бар, алтындарым. Мына моуну окуп тургулачы. Айызым келбей калган дейт. Азыр мен дагы башка окуп тургула кыздар, силерге да керек чыгар. Мен цистит боюнча азыр могу жактан көрдүм эле, табайын. Тапсам таптым, эми отзыв деген быжырайт, жайнайт, бардыгы сториздерге чыкпайт. Мынакей могу жерде турат. Менде эмне деген гинекологиялык оорулар бар болчу дейт. Киста, миома, опушение, влагалище, отзыв канчанчы экен мага көрүнгөн жок, вип кайсы группа экени көрүнгөн жок. Мен өзүмдөгү жыйынтыкты айтасым. Киста, миома, опушение, воспаление, цистит, геморрой дейт. Азыр жок дейт, мына бетимде асимметрия бар болчу дейт. Түз баскандай болчумун, бирок тиземди бүгүп дейт, бүкүрөйүп басчу экен дейт. Букеттер жок дейт, мына бирөөгө таарынмай жок дейт. Жашым 40та дейт, бирок мен эми ойгонгондой жашагым келет дейт. Көрсө, жашоо сонун турбайбы дейт. Мына кыздар, ушинтип жашагыңар келе берсеңер дагы букет оорулардан арылып, жакында эже маткасын өйдө көтөрдү, операция жол менен түшүп кетпейт. Неге көтөрдүт? Интим гимнастика деп не кулак укпай атабы? Не канча 50-чы жылдарда жашап атабы? 90-чы жылдарда жашап атабы? Неге операция кылат? Кимдер мүмкүн интим гимнастика жасап жыйынтыгы болбогон чыгар. Бир арзан бир иши кылып бир курстарга катышып алган чыгар. Же ички дүйнөсүнө карабаган. Биз неге биринчи психологиялык состояниеге карайбыз? Адамдын ички дүйнөсү, психологиялык абалы дурусталмайын, ал жыйынтык болбойт күнүгүлөрдөн. Ошон үчүн биз биринчи ички абалга төңкөрүш сабагынан баштайбыз, терапиядан баштайбыз. Кадимкидей денең жеңилдейт. Мышечный память деп коет эмеспи? Эмоцияларыңды сенин булчуңдарың сактап калат. Ошол негативный эмоцияларды чыгарганда булчуңдар бошойт дагы. Биз булчуңдар менен иштейбиз, туурабы? Интим гимнастика жасаганда. Не кылып иштеме керек? Булчуңдар менен иштейбиз. Спираль болсо болобу дейт. Болот, жасай бериш керек. 49-та азыр Инстаграмдан чыгып жаткан шифа тампон билбейм, ал жөнүндө даже менин маалыматым да жок. Чач түшүү эмнеден? Стрессовый состояние, хронический стресс. Бир айлык, бир күндүк стресс эмес, хронический стресс. Канча жылдап сен ошол состояниеде өмүр сүрүп атасың, бир нерсең иреттелбей атат. Сенин фокусуңдун баары ошол жакта. Ажырашканым 3 жыл болду дейт. Гормондор жакшы болуш үчүн эмне кылыш керек дейт. Ажырашканыңды кабыл ал биринчи. Кайра-кайра жүрөгүңө сала бербе. Турмуш куруу ниетинде болуңуз. Биринчи ошол мужиктерди тааныш үчүн өзүңүздү тааныңыз. Жана ажырашуу, ооба, бул сиз үчүн дагы, күйөө үчүн да сабак. Бирок сиз үчүн кандай сабак болду? Сиз аны түшүнүңүз и ниет өзгөртүш керек. Жакшы эркектердин бар экенин билиш керек, түшүнүш керек. И атага деген таарынычтар болсо, анда таарынычтарды чечиш керек.
Гинеколог барсам дарылайт, мечне калыбына келет, 1 ай ашып кетсе 6 ай. Мына өзүңөр көрүп атпайсыңар, жүрө бергиле алтын жумурткалап, тоок болуп жүрө бергиле аптекаларга. Акчаңарды төлөп коюп, бир денеңерди өлтүрүп, уулап жүрө бергиле. Шадыбекова, мен ойлоп атам, сизде точно бир стресс бар, хронический стресс бар. Өзүңүздү точно унуткан абалдасыз. Точно ошондой. Миома бар. Женский аялдар өзүнүн табиятын унутуп коюшат. Женский гормондор бузулат. Аял кыла турган, эркек кыла турган жумуштардын баарын өзү кылат. Кээ бир аялдарга бечара байкуш аялдар кээде өзү кылууга туура келет, апасынын баласы менен жашайт. Эмчектен чыга элек эркек менен жашайт. Кээ бир аялдар бар, өздөрү эркек болгулары келет үйүндө. Мен багам, сен отур, сага эмне жетишпей атат деген эркеги бар. Андай аялдарга шапалак керек. Өзүм кылам, өзүм минтейм дей бергендерге. Шүгүрсүз мындай аялдарга дагы миома пайда болот. Энергия жок, эмне кылсам экен? Йогадан баштайсыз. Йога, интим гимнастика. Жана энергия кайда кетип атат? Слив. Кайда ошол тешикти жабыш керек, ошол дырканы жабыш керек. Чач түшүнүн психосоматикасы бала чактан, баардыгы бала чактан калыптанат. Йогага боюнда аурулар катышса болобу дейт. Болот, бир эле көнүгүү берем боюнда ауруларга, ошону эле жасайсыңар. Бир эле көнүгүү эмес, 45 мүнөттүк көнүгүү берем. Ошону гана жасайсыңар, боюнда аурулар башка көнүгүүлөргө аралашмай жок. Ал эми калган айымдарга жалпы көп көнүгүү берилет. Жалпы психосоматикада 120 саат көнүгүү берилет, 120 сааттык йога берилет, жана интим гимнастиканын 7 түрү берилет. Ошондой эле ички дүйнөнү чагабыз. Экинчи балам 10 айлык, 1 ай мурда этекер келген, эми келбей атат дейт. Эми бойдо болуп калышы да мүмкүн. Же азыр мен эч нерсе айта албайм. Биринчи гинекологко барып көрүнүшүңөр керек. Негизи бала эмчеден чыга электе айызда бузулуу боло берет да. Анткени пролактин азыр жогору да. Гормон баланы эмизиш үчүн. Пролактин жогору болуп турганда айызда ушундай боло берет, айызда өзгөрүү боло берет. Мен эч бир адам менен диалог кыла албай жатам, сүйлөшкүм келет, бирок эмнеге мындай билбейм. Индира. Же жан талашып психосоматикага жазылышыңыз керек. Адамдар менен жакшы баарлашканды, баардык жерде орто болгонду, коркпогонду үйрөнөсүз, төмөн сезинбегенди үйрөнөсүз. Бул сиздин балдарыңызга өтөт, уже балдарыңызда өсүү башталат. Же ушул боюнча жүрө бересиз. Тандоо сизде. Психология, терапия 2 курстан кийин стресстен чыгабыз деген ниеттемин. Но бул состояние кайра келбейби? Мындай да. Эгер кимде кыжаалат сезим бар болсо, бул атадиктен келиши мүмкүн. Сен кыжаалат кыла турган ситуацияларды өмүрүңдө тарта бересиң, 5 жылда, 15 жылда кайталана берет, жыл сайын кайталана бериши мүмкүн. Анткени сенде бар. Бул норма деген нерсе мышечный память деп коет го, денеңде сакталып калган. Эгер сен кыжаалатчылык кимдики, кайсыл атадиктен келди, сен муну түшүнсөң, терапия менен чыгарсаң, сенде бул нерсе кайталанбайт. Жана түшүнүктөр керек. Түшүнүк. Эмне үчүн стресс болдуң, аны кайталабайм. Вот, ошон үчүн терең билим бар. Менин мурда айым сырыма катышкан айымдар дагы жан талашып психосоматика курсума катышып калышыңар керек. Жан талашып катышыңар керек. Ошол өзү айым сырындагылар катышып алсаңар силер үчүн абдан жакшы болмокта, силерде билим бар да, ошо түшүнөсүңөр да, психосоматиканы жеңил үйрөнөсүңөр. Мына сиздин курсуңузду окуп, мамилелерим өзгөрдү, өзүм дагы өнүктүм дейт. Боюмда бар кезде окудум эле, дагы окуйн деп жүрөм. Ооба, сиз как раз психосоматикага катышып алсаңыз аябай сонун болот. Желкем уюй берет дейт. Көп ойлоносуз, коркуу бар, тынчсыздануу, төмөн сезинүү бар болушу мүмкүн. Бир жоопкерчилик бар, сизге керек эмес. Балдарымды көп урушуп алам, урбайм деп эле. Мүмкүн сиз уруу менен өзүңүздүн мыкты экениңизди далилдейсиз. Мен жакшымын, мен колуман келет, мен деле адаммын деген нерсени далилдейсиз. Же сизди да уруп чоңойтушкан. Мен 27-тем, 3 баланын энесимин. Төрөгөндөн кийин 2 ай болгондо спираль салдырган элем, кайра барып тикшерсем, эрозия, бир аз инфекция бар экен дейт. Спираль албайт.
дарылансам эрозия кетеби билбейм. Мен врачыңар эмне деп айтты, врачыңарды уккула. Эрозия болсо эмоционалдык абалды дурусташ керек. Бир туруп күчтүү эмоцияда болуп кетесиңер, бир туруп ыйлап каласыңар, эмоционалдык состояние жакшы болуш керек. Мен аусун мен жакшы мамиледе болгум келет, ал мага таарынып жүрөт окшойт. Баласын уруштум эле, 6 жаштагы өзү да баласынын жанында эле. Ошондой ичилбешпей жүрөт, карабайт дагы дейт. Анын больной точкасы бар, бала чакага катыштуу, өзүнүн бала чакасына катыштуу. Ошол точкасына тийип койдуңуз да. Эми кечирим сураңыз, бирөөнүн баласы негизи туура эмес кылса дагы өзүңүн балаңды урушканга негизи бирөөнүн баласын турууга акың жок да сенин. Анан баласын урушканың үчүн кечирим сурап кой анда. Адамдар кечирим сураганда бир жадныйбыз да. Азыр кыздар кызым чалып атат, чалып коеюнчу. Курска акчам бар, бирок жолдошум каршы. Инстаграмга WhatsAppка кирсем текшерип уруша берет. Кантип айласын тапсам? Сүйлөшүш керек. Сүйлөшүү болбосо билим алуу ар качан. Эми мындай да, биздин кыргыздар аябай мындай терең ой жүгүртө албайбыз. Эмненин туура, эмненин туура эмес экенин билбейбиз да. Билим алсаң өзүңө, үй бүлөңө, урпагыңа жакшы го. Көп күйөөлөр каршы болот негизи. Бирок сабакка катышкандан кийин дагы катышчы деп калат. Анткени бизде карым катнашка багытталат. Сүйлөшүп көрүңүз, эгер чындап эле түшүнбөй атса, анда жашыруу катышсаңыз болот. Бул билим, бул өзүңө керек го, бул күнөө эмес го. Сен зына кылып аткан жоксуң, уруулукту үйрөнүп аткан жоксуң, урпагың үчүн пайдалуу нерсе алып атасың, туурабы? Мисалы мындай сөз бар, ата-энеңерди уккула дейт. Эгер алар силерди жаман жакка үгүтүп атса, анда укпагыла дейт. И бул дагы ушундай сыяктуу да. Күйөөндү досторуна кетип калды, ичип алып атканына. Любой ичкен адамдын ичинде жарасы бар. Ичүү менен өзүнүн ички жарасын эмдейт, өзүн жакшы сезип калат, эркин сезип калат. Ага кичинекейинен бир нерсе жетишпейт, кысылат. Акырын сүйлөшүп көрүш керек. Байкап көрүңүз да, байкаңыз, ичүү менен ал ошол алкоголь менен ал өзүнүн ичиндеги эмнени басып атат. Азыр байкай албасаңыз, анда ошол психосоматикага катышсаңыз, уже байкайсыз, анын ар жагында эмне бар. Сиз ошол жүрөк жарасына карап туруп мамиле кыла баштайсыз. Сен кыжырданып, ачууланган менен точно пайда жок, туурабы? Сен ушул убакка чейин жакшы да айтып көрдүң, жаман да айтып көрдүң, болбоду го. Эми сен анын психологиясын түшүн дагы, ошого карап аракет кыл. Апамыз арасын кармай калыптыр, урологко көрсөтсөм укол даражасы. Кыздар, мончакты шеткилечи. Зара кармай албай калуу могу мышцалардын бошоп калганынан болот. Мен таң калам да, кыздар, неге уколдар аласыңар? Неге уколдар каяктан бекемдейт зара кармай албай калуу көйгөйүн? Ким зара кармай албай калуу көйгөйүнөн арылыптыр? Просто так үмүтсүз болуп кетпесин деп силерге укол жазып кое берет. Көйгөйдүн баары башка жакта. Мына могу жакта. Төмөнкү сүрөттү карагылачы, азыр ушундай дагы бир сүрөт бар эле, чыгарайын. Төмөнкү булчуңдарды бекемдеш керек. Төмөнкү булчуңдарды бекемдемейин, силер бул көйгөйдөн арылбайсыңар. Апаңыз дагы арылбайт. Уколдары менен мышцаларды бир аз сокращение кылып коет, бир аз жакшы жүрөт, чтобы силер кийин дагы барыш үчүн. Мен ушул уколду алганда жакшы болдум эле деп кийин барышыңар үчүн бир аз сокращение кылып коет. Но ал кыска чалсам албады го? О, кызы.
каап десе звукту күйгүзбөй калган турбаймынбы? Звукту күйгүздүм эми. Зарасын кармай албай калыптыр, Уколдары кыздар, уколдары болбойт. Уколдары менен эч нерсени бекемдей албайсың. Пайда жок уколдар ичкенден. Көп апаларды карасаң, стрессте жүрөт, хронический стрессте жүрөт, депрессияда жүрөт. Бул деген мындай. Депрессияда жүрүү деген мындай. 20 жылдап бирөө үчүн катуу тынчсызданат. Мында уже төмөнкү жагы иштебейт, нерв системалары бош, жыйынтык болбой калат. Ошон үчүн биринчи стресс болуп аткан ситуацияны чыгарыш керек. Мен эмне үчүн только интим гимнастиканын өзүн өтпөйм? Только интим гимнастиканын өзүн өткөнгө билбейм, ал аялдын психологиялык состояниясы да дурус болуш керек. Аял только денеден турбайт да, денең сага жөн эле инструмент. Сен жан дүйнөң менен жашайсың бул жашоодо. Туурабы? Жан дүйнө ирээттүү болуш керек биринчи. Уколдар таасир бербейт кыздар, мына уколдарын ойлосоңор, өзүңөр ойлосоңор мындай. Уколдары бул всегда убактылуу, всегда убактылуу. ЛФК массаж. Давай мындай кылып көргүлө. Офлайн келе алабы апаңыз? Давай офлайнга келип көргүлө. Апайым узак жашта, улуу жашта болсо. Же онлайн болсо деле давай катышсын апаңыз. Йога жасасын, интим гимнастика жасасын, өзүнүн ички абалы менен иштесин. Анан билбейм, уколдары негизи силерге керек эмес. Семирип кетип жатам. Внутренняя пустота. Ички боштуктун ордуна, ички боштук бар, боштуктун ордуна май толуп атат. Саламатсыз, менде мунун психосоматикасы бар го, подсознательный выгодасы бар. Менде бир күн айызым келет, башка келбейт, фолликула жарылбай атат деп айтышты. Көрүнсөм дары жазып берди, эмне кылсам болот? Психология, можакты иштеткиле. Можакты иштеткиле. Силер денеңер менен жашап аткан жоксуңар. Эгер дене менен жашай бериш керек болсо, адамдар неге роботторго үйлөнүп албайт? Роботторго эле турмушка чыгып албайт? Жан дүйнө маанилүү го, эмоция маанилүү го. Интим зонада варикоз бар, интим гимнастикадан арылабы? Арылат. Варикоз кетсе, мен силерге суроо берейин. Варикоз кетсе, сен үчүн ал жерде эмне жаман болот? Мисалы, бир аялга ушул суроону берсем айтат, кайрадан иштеп калам дейт. Көп аялдарда ушундай, кайрадан иштеп калам. Иштеп калсаң эмне болот? Кайра күйөөм иштебей коет, мени карап отуруп алат. Мен жумуш кылгандан чарчадым дейт, но чарчаганга өзүнө уруксат бербейт. Дене ушундай шарт түзүп берет. Инструмент деп атабыз го дене. Кантип билебиз туура жасалып атканды? Курска келсеңер түшүнөсүңөр, мен айтып берем баарын майдалап чайнап. Эрозиядан арылып албай жүрөм, интим гимнастика жардам береби кыздар. Бул боюнча айтып өттүм, эфирди сактап койсок, укула сакталса. Айрым мындай кызыктай вопростор келип атат, аларга жооп бербей атам. Кызыктай дегенде кандай? Кайсыл интим гимнастика обученияга жакшы дейт. Мен сабагыма катышпаган окшойсуңар. Мен сабагыма катышсаңар, же толук көрбөй койдуңар, эптеп-септеп көрдүңөр, же көрө элексиңер эле. Сага бир жооп болсо, могу деп койсоң, сен 1 мүнөт ошону жасасаң, баары жакшы болуп кетет. Сенин оюңда андай болбойт. Жок дегенде интим гимнастикага 10-15 мүнөт убакыт бериш керек. 15 мүнөттү сен бирөөнүн сторизин көрүп эле убакыт өткөрүп коюп атпайсыңбы? Семирип жатам. Курска катышкыла курска. Тамак аз эле жейм дейт, нанды да кошпойм дейт. Подсознательная выгодасы бар. Мисалы, бир аял курска катышты, офлайнга келди, салмагы кетпеди. Анан мен ага уже кызыга баштадым. Эмне себептен салмак кетпей атат? Подсознательный выгодасы бар. Мен ага суроо бердим. Эгер салмак кетсе, сен үчүн эң жаман эмне болот десем, айтат, күйөөм Россияда дейт, эркектер тийише баштайт дейт. Көрдүңөрбү? Коргонуу бул коргонуу процесси болуп берип атат аялга. Мен өзүмө болгон баа өтө түшүп кетти дейт. Мына, зара кармай албоду, кыскасы ушул булчуңдарды бекемдеш керек. Ушул жакта иштин баары ушул жакта. Күйөөм жата берет, мен сурайм дегем, өзү сотка көрүп жата берет. Чарчуу просто.
ал өзүнө эркиндик жеткен эмес, кичинекей күнүнөн дисциплина жок, структуралык качкачылык деп коет муну. Өзүнө жоопкерчилик алууга үйрөнгөн эмес, только айдап кел, байлап кел. Биз ошондой жашадык го бала күндөн көбүнчө. Сен азыр малга чыгасың, сен азыр эшикке чыгасың, сен мону кыл. Тур, давай, Айжан. Сен турпоктой да. Айжан, Гүлжан, сен тур дагы, үйдү жыйна. Нурзат, сен огородко чык деген сыяктуу мындай. Өзүңдө ой болбоду, сен эмне кыл десе ошону кылдың, дисциплина жок. Ошого көнүп калгансың. Апонефроз боюнча мен группага суроо жооп группасына кыздарга жооп бергенмин, Азыр убакытты буга кетирбей эле коелу. Мүмкүн болсо, буга аябай сонун кылып жооп берген кыздардын жообун угуңузчу. Геморрой чыгып калган, канча күндө билинет таасири. Кандай жооп күтүп атасыз? Азыр жасап баштасаң, азыр кирет дегенди күтүп атасызбы? Уже билинет, даже эртеси билинет, даже 3 күндө билинет. УЗИге түшсө, маткада варикоз бар дейт. Гимнастика жасайсыз, кан тамырлар ордуна келет. Негизи кыздар, маткада варикоз тоңуп калат аял киши. Бир образда жашай берет, өзү бир нерсе кылайын десе коркот. Мисалы, кээ бир аялдар иштеп кетсем, аялыман көп акча, күйөөмөн көп акча таап кетсем, бизде баланс бузулуп калат дейт. Же бир нерсе кылайын десе коркот. Мындайча айтканда, жашоодо дене активный боло берет, а мээ отуруп калган. Денеде кан токтоп калат. Өзүнө көңүл буруу, аял экенин эстөө, мындай жакшы кылайык экенин эстөө, бирөөгө эмоционалдык жактан байланбоо, жакшы сүйлөп койсо жакшы болуп, жаман сүйлөп койсо жаман болуп калбай. Эми адам эмоционалдык жактан жетишкен болсо, эмоция деген бул жүрөктүн тили да, бул жүрөгүң кандай сенин эмоцияң ошондой да. Эркекте да ошондой. Аялга туура мамиле кыла албай атабы, ал жүрөгүндө бир көйгөй бар. Ал өзү да билбеши мүмкүн. Сенде да ошондой. Сен кандай болбо? Эгер күйөөнүн жүрөгү дурус болсо, таза болсо, сени ошол боюнча кабыл алат, сени капа кылбайт. Муну менен эмнени айтайын деп атам? Көз каранды болбо бирөөгө деп атам. Туура эмес сүйлөп койсо мен жаман болдум дебе. Ал анын аракети. Сен деле туруп бирөөнү барып кагып силкейип, бирөө менен урушуп кетпейсиң да. Эми кандай бар, ушундай экен дейсиң да, жолуңду улайсың да, туурабы? Урушуп кетпейсиң да, түшүнөсүң аны. Мисалы, менде шүгүр, альхамдулиллах, билим бар. Мен түшүнөм. Ал эмне болуп атат? Анын кыйкырыгынын ар жагында эмне бар? Мен бирөөгө байланып калбайм, мисалы. Ош областына да офис ачыңызчы дейт. Билбейм, азырынча ачайын деген деле оюм жок. Мен да адаммын го. Болгону ошол. Азыр Бишкекте 2 офис бар. Бирөөндө тренерлер иштейт. Мүмкүн жакшы, мындай совести аябай күчтүү бир кыз табылып калса, может, билбейм, ачышым мүмкүн. Бирок азыр андай ачып салайын деген деле ниетим бар. Мен аялмын. Мага ушул жетет. Мага пока азырынча ушул болот. Мен жоңгон аял болуп эле жашагым келет. Тил жака, бул жака ачып. И бул жактагы офисте дагы биз аялдар үчүн ачтык. Аялдар аябай бул жака да ач, бизге алыс дей бергенден 2 офис кылып ачканбыз. Бул да чисто аялдар үчүн болду. УЗИ таза чыкты, выделение тынчсыздануу. Биринчиден катуу тынчсызданасың. Мисалы, бирөө күйөөсү менен мамилеси дурус эмес, күйөөсү измена жасайт, аял дайыма тынчсыздануу абалында жүрөт, выделение. Дагы бирөөнүн кызы ошол кайын журту менен жакшы болбоду, ичинде дайыма ошол сезим бар, жашай берет вроде, кийинет, жумушу бар, жумушуна барып келет, иштейт да. Жолдошу менен күйөөсү менен мамилеси жакшы, бирок кызын да дурус эмес. Дайыма кызы жөнүндө ойлонот. Ушул эмне болот экен, эми ажырашып калбаса экен, кечиресиздер. Ажырашып калбаса экен, кайненеси эмне деп сүйлөп койду экен, деп кечке ошол жөнүндө ойлонот, тынчсызданат.
выделение бул кыздар, ар бир нерсе сенин ички состояниең, кыздар, ички состояниең. Даже колдуктун жыттанганы да ошондой. Кош бойлуу убагында интим гимнастика кылса болот. Кандай оору болбосун, Аллах үчүн мүмкүн эмес нерсе жок, кыздар. Глиоза, остеопороз, остеоартроз, ревматойдный артрит, грыжа, кант диабети бул оору эмес, кыздар. Бул симптом. Дененин тили, любой оору, кандай оору болбосун, бул дененин тили. Ичиң, жүрөктүн тили да, дене аркылуу сыртка чыгып атат. Бул чыкпай калган, не прожитый, не проработанный обидалар, бул сыртка чыгып атат. Команда, кыздар, не кылайлы? Гимнастиканы баштайлыбы, йоганы? Кыздар эки. Баштайлы десеңиздер, баштайлы. Кыздар, гимнастикабызды баштайлыбы же суроо жооп кылайлыбы? Мен командама сурап атам. Кандай жүргөндө? Айрым суроолоруңар ката болуп атат, түшүнбөй калып атам. Ал суроолорго жооп бербей атам. Анусун айланасы кычыша берет, эмнеге дейт. Очищение кишечника жасадым, калбады дейт. Эмне тынчсыздантат азыр сизде? Эмне тынчсыздантат? Эмне кылгыңыз келет, өзүңүз уруксат бербей атасыз. Аденомиозду гимнастика менен айыктырса болобу? Мээге гимнастика кылгыла, мээге гимнастика кылбайын, аденомиоз кетпейт. Аденомиоз менде болду, диффузный аденомиоз болду. Укканда шок болуп калдым. Диффузный аденомиоз, уже диффузный деген бул өтүшкөн аденомиоз да. Шок болуп калдым. Ыйладым. Мен аденомиоз деп болом деп ойлопмун. Себеби мен гимнастика жасайм да каждый день. Анан ошол неден экенин издей баштадым. Аденомиозум кетти. Бир жылда кетти. Ички дүйнөм менен иштедим. Ошол гимнастикаларды жасадым. Апам бир күндө кичине кан келет дейт, эмнеден болушу. Гинекологко баргыла, биринчи мишни азайып атат, 2 күндө токтоп, жашым 47-те токтоп калбаса экен деп. Негизи 47 да чүйт эртерээк. Аял экениңерди унутуп койдуңарго, совсем унутуп жаап койдук го өзүбүздү. Башыма кислород жетпеген дейт, көп ойлоносуз. Негизи атыңыз да Бурул экен го. Өзү Бурул, Жаңыл деген кыздар. Мындай да. Көп жоопкерчилик бар. Көп адамга жардам бергиң келет. Сенин жүрүшүң, аракетиң эркектикиндей да. Мындай аялда дайыма кортизол гормону көп иштеп турат дагы. Эстрогенге тескери таасирин тийгизет. Эстрогенге тескери таасир тийсе, төмөнкү булчуңда, жадында, ээшинде, трубада нарушение болот. Тез сисит болом. Бул деген тез эмоционалдык качелиге түшөм деген сөз. Мындай бир нерсеге өзүмө уруксаттай бербейм. Уруксатты башкалардан күтөм. Мындай ичимде ошондой бир мен тынчсызданткан, кыжырма тийген бир нерсе бар деген сөз. Непроходимость деп 2015 айткан, до сих пор сайгалашып ооруйт, бир турбаны алдыргам дейт, жашым 38-де төрөгөн эмесмин. Абдулдабекова, психосоматика курсуна катышпайсызбы? Катышыңыз да психосоматика курсуна. Кыздар, психосоматика курсу кимге керек? Өзүн бактысыз сезип аткан, мамилеси күйөөсү менен жакшы болбой аткан, баласы менен бир көйгөйлөр, түшүнбөстүктөр болуп аткан, кандайдыр бир оорулары бар, миома, киста, аденомиоз, дагы бир сколиоз, грыжа, артроз, жалпы муун оорулары, эндосервицит мисалы, нейродермит, кандай эмне деген оорулар бар го, аллергия мисалы, непроходимость,
эмне деген балалуу боло албай атасың, айызың бузулуу болуп атат, эмнелериң болуп атат, өмүрдө эмне көйгөйүң болуп атат. Психосоматика деген бул жан таануу. Сен өзүңдүн эмоцияларыңды тааныбай атасың. Ар бир эмоциянын артында бир нерсе бар. Ар бир эмоция эмес, көз караштын, жүрүм турумдун артында бир нерсе бар. Бир недостаток бар. Күйөө менен жыныстык катнашып бүткөндөн кийин ачышат дейт. Күйөөгө деген жек көрүү барбы, таарыныч барбы? Бут ооруду спорт гимнастика, негизи бут ооруду дейт. Эмнеден ооруп атат? Тизенин ылдыйкы жак ооруп, салмактанып турса, алды жак туңгуюк деген бир коркунуч бар алды жактан. Ишенбөөчүлүк бар, жакшы болот деген ишеним аз, жок. Ушунда бут ооруйт. Буттун ылдый жагы дайыма мындай тулуптай болуп шишит же салмактанат. Биринчи салмактанат, жүрө берсең бара-бара бут ооруйт. Кечээ эле мен эжемдин аусунун бар, буту шишип кетиптир, тизенин ылдый. Больницага келди. Мен сурадым, сенде бир бөдөмүк келечектен деген коркуу барбы, тынчсыздануу барбы десем, бар дейт. Эми барат да уколду алат. Кыздар, шишиктүү уколдар айыктырбайт. Орну басып коет убактылуу. Кайра ооруп каласың. Лучше сен ошо йога жаса, интим гимнастика жаса, коркунучтардан арыл, тагдырды кабыл ал. Ошондо кетет шишик. Мисалы мен өзүм тренермин го. Тренер болуп жүрөм. Аларча парк бар го Бишкекте, Аларча парк жака барсам, тоо жактагы. Өйдө жака баса албайм. Не болду дейм мен. Андан мурда мен тренермин да, мен тоого чыгып кетип калчумун. Жеңил болчумун. Чуркачумун. Жарышып кыздар менен чуркачумун. Анан таң калдым, кийин да байкап калдым. Лестницадан көтөрүлүп баратып бутум оорудат. Бутум ооручу эмес, лестницадан көтөрүлүп баратып. Өзүм түшүнүп калдым. Менде бир ситуациялар болуп, ошондон кийин менде коркуу сезим калып калганын түшүндүм. Алды жактан бөдөмүк деген, коркуу деген түшүнүк менде калып калганын түшүндүм. Муну түшүнгөн кезде, анан мен муну проработка кылган кезде менде уже ооруу жоголду. Мен өзүм өтө терең иштейм, өтө терең. Көрсө бул сезим. Менде кыздар бир ситуация болду деп атам, ушул жөнүндө айтып берейинчи. Мен 43 жаштамын. 44кө баратам. Менде бир ситуация болду. Аябай сынып калдым, драматичность деп коет. Бул мындай адамды шокко салган, адамды мындай жердин түбү жакшыраак болот деген ситуация да бул. Жашагысы келет адам, но жердин үстүндө жашап атканы же астында жашап атканы белгисиз ситуация бул. Адамдын ичиндеги эмоционалдык абал. Мен ошондой состояниеге түшүп калдым. Ошондон кийин менде коркуу калып калды. Анан бүт буундарым ооруду, жүрөктө суу болду, не деген оорулар болду, жүрөктө суу болду. Көрсө мен ичимден ыйлап калыптырмын да. Ички любой денедеги суу бул ички ый сезим, ички ый. Жадындагы, жадын түтүкчөлөрүндөгү оорулуктар да ошондой. Анан мен көрсө ошол драматичность деп атам го, ошол состояниеге, стресске түшүп калган учурда менин бутум шилтенбей калгандай абал болду да. Бутум шилтенбей калгандай, как будто бутум жансыз сыяктуу. Могу тизенин үстүнкү бөлүгүнөн баштап ылдыйга чейин жансыз сыяктуу сезим. Мен ушуну менен иштей баштаганда, азыр 43төмүн деп атам го. 14 жашымда дагы менде бир ушундай ситуация болуптур. Мугалимдер менен. Өзүмдү аябай жаман сезип калган, бир ушундай бир азыркы 43 жашымдагы ситуацияга окшош ситуация болуптур да. Мен азыр 14 жашыма келдим. И дальше мен андан нары дагы мага кызык болуп атат. Эжем той берди, бошобой калдым да. Психологум менен иштешкенге бошобой калдым. 14 жашыман мурда дагы ушундай ситуация менде качан болгон? Мен аны таппасам, менин өмүрүмдө мындай нерселер кайталана берет. Мен анын түпкү тамырын таап, тобого келип, ойлорумду өзгөртсөм, менин өмүрүмдө бул нерсе токтойт. Бардык адамдарда ошондой. Сени кыжаалат сезимиң качан башталган? Бул сенин жүрөгүңө качан печатталып калды? Сен кыжаалат болуп жашай бересиң. Бул сезимдер ар түрдүү ситуациялар менен сени кыжаалат кыла берет. Коркуу бул да ошондой. Сенде коркуу качан болду? Тынчсыздануу качан болду? Ыңгайсыздык качан болду? Сен ыңгайсыз ситуацияга бат-бат тыгылып кала бересиң.
ошондой нерсе тартылат. Ошон үчүн Алла Таала айтат: сен мага кандай карасаң, мен сага ошондой карайм дейт. Оюң кандай болсо, сен өмүрүң ошондой болот дейт. Оюң өзгөрмөйүн, сен жашооң өзгөрбөйт дейт. Түшүнүктүүбү кыздар? Ошон үчүн мен психосоматика курсумду ачтым. Мен бул психосоматика курсунан кийин сен ооруларың айыгат. Активный катышсаң эле айыгат. Эмоционалдык качелиден чыгасың. Сен жашоону башка көз менен карайсың. Аалам кенен экенин түшүнөсүң. Мисалы, бир короону элестеткиле. Бирок короо жок, только эшик бар да. Сен ошол эшикти ачылбай атат деп сүзгүлөй бересиң, бул эшик, а бул жагы короо болгону менен ачык да, сен бул жактан чыгып кетсең болот, бул жактан чыгып кетсең болот. А сен могу жерде сүзгүлөп турасың да, кантип чыгам, чыга албай атам деп ыйлай бересиң да. Ушундай абалда жашап атасыңар, баарыңар ушундай абалда жашап атасыңар. Ичине арзаныраак курстарыңыз барбы дейт. Кыздар, бул боюнча маалымат алгыла. Мен көп билим алдым, көп акча салдым. Ушул убакка чейин канча билим алсам, канча акча тапсам, мен ошон билимге салдым. Мен бир катар квартираларды алып койгон деле жокмун. Балдарымдын билимине салам, жана өзүмдүн билимиме салам. Болду. Мага билим. Мен кымбат бриллианттарды деле алып салган жокмун. Мага билим интересный. Күнүнө 2 жолу жил чыгат. Жел чыгат деп жүрө бербегиле, жазылбайсыңарбы курска? Кыздар, эми суроолор деген көп экен. Ой, бу суроо деген жайнайт. Баардык суроолорго жооп берип, чындап эле жетишпеймин. Азыр мен бул жерге номер калтырып коем. Кыздар, аябай суроо көп экен. Али суроонун түйүнө жете элекмин. Анемия. Алсызмын. Мен бечарамын. Мен колуман эч нерсе келбейт деген сезим. Моноруларды ошондой. Психосоматика курсуна бир аз гана орун алабыз. Көп адамга жетишпейм. Действительно, чындап жетишпейм, кыздар, көп адамга. Психосоматика курсу 30 000. Азыр дагы бир аз күнгө 15 000 менен силерге мүмкүнчүлүк беребиз. Акция уланып атат азыр. 15 000ге силер бир эле укол алып коюп атпайсыңарбы? А бул жерде силердин жан дүйнөңөр реттелет, кын булчуңуңар бекемделет, ашыкча салмак болсо арыласыңар, эмоционалдык качелиден чыгасыңар, ар кандай ооруларыңар бар, арыласыңар. Даже рак оорулары айыгып кетүү толук мүмкүн. Буту муздай берет. Бул дагы ошол ички дүйнө. Менде да ушундай болчу. Менде азыр андай эмес. Даже залга барганда мен килем салып койчум. Бутум üşүйт деп. Жүн носкилер менен жайдын күнүндө пол муздак деп жүн носкилерди кийип алчумун. Көкүрөгүм лактазсыз боло берет, балам 1,5 жашта. Бул жакта. Онлайн болот. Сердечный ревматизм эмнеден? Толук түрдө ички дүйнө, толук түрдө ички тынчсыздануу, ички коркунуч, толук түрдө, кыздар. Ички алсыздык. Өзүңдү жоготуп койгонсуң. Мен азыр номер калтырам. Ушул номерге кайрыласыңар. Мына ушул номерге курска катталуу үчүн ушул номерге кайрыласыз. Мени да Аллахка тапшыргыла, өзүңөрдү да Аллахка тапшыргыла. Эч нерсени ойлонбой психосоматикага келгиле. Жазып атам, азыр көнүгүү баштайбыз. Колум чымырайт, ангина, чыкпай калган злость, ички дүйнөдөгү чыкпай аткан сезим, аллергиядан кантип арылам. Өмүрдө сизде аллергия кылып аткан адам барбы? Аллергия кылды мени дейсиңер го, ошондой адам барбы?
ошондой ситуация барбы? Кимди душман сезип атасыз? Ким сизге мындай бир нерсе кылууңузга тоскоол болуп атат? Кимди көрө албай атасыз? Айжана, кечеги терапиядан кийин өзүмдү кыйла жакшы жеңил сезип калдым. Жаман ойлор мээмди ээлеп алчу, ойлонбой калдым. Бет энергиям көтөрүлүп, толтура иш бүтүрдүм дейт. Молодец. Баягы эфирге бир кызга терапия жасап берем деп убада бердим эле го. Кече ошол кызга терапия жасап бергем, бесплатный отзыв калтырды. Ташпайда боло берет. Ошол баары сезимден. Өзүңөр ойлогулачы, Алла Таала адамды бүткүл система менен жаратып койду. Даже ооз кургап кетпөө үчүн шилекей бөлүнүп турат. Тамак аш болуу үчүн шилекей бөлүнүп турат. Ашказан бар, тамак ашказанда сиңип, ичеги аркылуу барып, айтор бөлүнө турганы алды жактан бөлүнүп, дагы арт жактан бөлүнүп чыгат. Ушундай система, кулак угуу система, көрүү система, көздү коргоп тура турган кирпик. Эми мунун баарын Алла Таала берип койдук, анан сени оорудан коргой турган система да бар, иммунитет, иммунная система деген бар. Балдарымда аскандуулук бар. Ошо сиздин ички дүйнөңүздөгү бир токтоп калган энергия да, аскандуулук бул токтоп калган энергия. Баарынан арылсаңар болот му? Цистит деп атасыңар. Бардыгы кетет. Балдардагы оорулар үчүн өзүңөр иштешиңер керек. Йогага даярбызбы? Йога жасайбыз. Шайыргүлайым, туура жаздым номерди, 500 631 610. Аха. Курста бирден мен эч кимди көрбөйм, иштешебиз. Мээге кислород жетпей аткандай. Көп ойлоносуз да. Коркосуз, көп ойлоносуз. Ач калгандай жей берем. Сыртты көрбөйсүз, ички пустата. Сыртта жаратылыштан рахат ала албайсыз. Ал жакка барсаңыз, ал жактан эс ала албайсыз. Бул жакка барсаңыз, бул жактан эс ала албайсыз. Аритмия, нарушение ритма, бир күндө берсем пустат. Жакшы болот, ооба, жакшы болот. Кызым элге кошо алып атат, бетим бекитип. Канча жашта? Ачык сүйлөшүү. Йога баштайбыз. 45 минут жасайбыз десек узарып кетти. Бир 30 минут жасайлы, Комментарийди өчүрбөй эле коеюн. Психосоматика курсуна Zoom жана Instagram керек, Telegram керек. Комментарийлерди өчүргөн жокмун, номер калтырам дегендер болсо деп баш бармакты коштум, согун жокту коштум. Көпчүктү алдыга бердим. Тогда сана деп коет, ушулап алды. Денен бош койдук, Эми көпчүк деген ушул жерде кичинекей бир көпчүк сөөк бар, Ушул көпчүктү эле алдыга берип коесуз. Далга тийишпей эле өзүңөр кетип калбагыла мондай. Көпчүктү алдыга берип, ийнди жумшак көтөргүлө, тырышпагыла, тырышып көтөрмөй жок. Жумшак бошоткула. Ийнди жумшак көтөрдүм, жумшак аркага бердим. Жумшак колдон учун бош таштадым. Эми эекти бир аз аркага бериңиз. Эектин өзүн мынтип берип койбойбуз. Бет менен кошо түз аркага берем. Денени түз койдум, мына ушундай абалда турам. Дем алып, дем чыгарам. Бүткүл омурткалар бир системага келип калган сыяктуу. Дем алып, дем чыгаруу. Эек менен оң ийимди карадым. Көз карашым прям оң ийимде. Ортого келем. Дем алуу менен сол ийимди карадым. Дем чыгардым. Дем алдым. Дем чыгардым. Дем алдым. Дем чыгардым. Дем аласыз. Дем чыгарам. Молодцы. Эки колду эки жака. Баш бармакты ичине киргиздим, калган манжаларды жумдум. 1, 2, 3, 4. Дем алып, дем чыгарабыз. Дем алып, дем чыгаруу мурун менен болуу керек. Мурун менен дем аласыз, мурун менен дем чыгарасыз. Ошондо булчуңдар иштеп, воспаление булар кетет. Ошондо пайдасын аласыз. Экинчи тарапка 1, 2, 3, 4.
менен дем чыгаруу менен ооз менен дем чыгаруунун айырмасы бар. Эки колум эки тарапта. 1, 2, 3, 4. Экинчи тарапка 1, 2, 3, 4. Молодцы. Эки колду арт жака койдум. Эки буттун ортосун ачтым. Жакшы. Денем түз. Кармак көкүрөктү полго, жан башты оңго. Эми алды жака барам. Алмаштырам. Экинчи тарапка жасайм. Дем алып дем чыгарып атам. Молодцы. Эки колду тизеге коюп алдым. 1, 2, 3, 4. Экинчи тарап. 1, 2, 3, 4. Молодцы. Буттун учун полго тартам. 1 тизеге полго тарттым. Тизеге тарттым. Полго тарттым. Тизеге тарттым. Экинчи бутка. Алды жака тартканда алдыңкы бети, тизеге тартканда буттун арткы бетин сезип турушум керек. Бутту сыртка чыгамын. 1, 2, 3, 4. Экинчи тарап 1, 2, 3, 4. Кийинки бутка 1, 2, 3, 4. Экинчи тарапка 2, 3, 4. Молодцы. Жакшы. Дем алып дем чыгаруу менен эки колду эки жактан көтөрдүм. Оң таманды сол тизенин сыртына коюп, дем алып дем чыгарам. Бираз чоюламын. Манжа бош, баш бармак бош. 3 жолу дем алып дем чыгаруу менен экинчи тарапка жасайм. Жакшы. Эки колду эки жактан түшүрүп, эки буттун ортосун бир аз ачып алыңыз дагы. Бир колду көтөрөм. Көтөрөмүн. Колду чоём. Бир аз сол колду ылдый таштаймын. Сол колду бир аз ылдый тартуу менен оң колду чойдум. Эми кабырганын алдын чоём. Анын алдын чойдум. Анын алдын. Дем алып дем чыгаруу. Молодцы. Дем алып дем чыгаруу менен экинчи тарапка. Колду чойдум. Колтук жакты. Анын алдын чоём. Анын алдын чоём. Молодцы. Жакшы, эми буттун манжаларын ачамын. Манжалардын арасын ачтым. Бошоттом. Экинчи буттун манжаларын ачтым, арасын ачтым. Бошоттом. Молодцы. Эми манжаларды ушундай абалга алып келиңиз. 1 ачтым. Колдордогу кичинекей ооруну сезген болушуңар мүмкүн, эгер муундар слабый болсо. Колго иштейбиз. Молодцы. Дем алып дем чыгарыңыздар. Дем алып дем чыгарабыз. Жакшы. Дем алып дем чыгаруу. Молодцы. Эки буттун ортосун бир аз ачкан абалда. Буттарым түз алдыда, сыртка чыгарып алган жокмун. Буттарым түз. Эки колду жогору көтөрөмүн. Чоюламын. Эки колду арт жактан жумшак байладым. Колду аркага, көкүрөктү пол
колго тартамын. Молодцы. Башты бошоттум, колду түшүрдүм. Омурткаларды бирден тизип өйдө болом. Жакшы, эми денени жана мээни баланска алып келе турган көлүңкү тизе баш бармактын катарында копчикти бир аз алдыга бердим. Согунчокту сезип турам. Тизе, көкүрөк, баш бармак бир катар, эки моюн чукуруна тартып, эки колдун учун жогору тартып дем алып дем чыгарам. Молодцы. Бошка. Эми килемдин башына келдим. Килемдин башына келип, эки колду көтөрдүм. Дем алып дем чыгаруу менен тизени бүгүп, курсак менен санды жармаштырып, буттун артын кучактадым. Дагы башты бош койдум. Наклон. Тизени түздөймүн деп аракет кыласыз. Мындай көрүнбөй калыппын экранга. Курсак менен санды жармаштырдым. Эми буттун артын кучактадым. Курсак менен санды бөлбөстөн башты бош коюңуз. Тизени түздөймүн деңиз. Жакшы, аккуратно, колду бош. Бүгүнкү көнүгүүнү боюндагылар жасап эле койгула жана давлениясы барлар ылдый боло турган көнүгүүлөрдө башты ушундай эле алып келгиле. Өтө ылдый кетпей эле койгула, басымы дайыма көтөрүлүп турганда. Молодцы, жакшы. Эми эки колду көтөрүп келип, эки буттун сыртына түшүндүп, оң бутту чоң шаг менен аркага. Жакшы. Оң табанды жыктым. Сол колду сол буттун ичине алып келдим. Эми тизени сыртка ачам. Жана алдыга тартамын. Манжалардын учун коюп алам, денени түз алып келем. Дем алып дем чыгарам. Эки колду көтөрөм. Жана буттун манжалары бош. Молодцы. Оң буттун учун кайра килемге койдум. Оң тизени килемге койдум. Оң бутту узун кылдым. Бүгүн жасай албасаңар, эч нерсе эмес, жасай албайт экем деген нерсени жыйыштырып, колдон келишинче аракет кылабыз. Колдон келишинче баардык нерсе аракеттен башталат, нолдон башталат. Биринчи класска кирип эле шыр окуп кетпегенбиз го. Тизени алдыга тарттым. Сол тизени алдыга тарттым, молодцы. Дем алып дем чыгарып, аккуратно бутумду түздөдүм, дем алып дем чыгарам. Охо, буттун артында страшный боль болду, айрымдарда болбоду. Боль болсо, демек, маткада или ички органдардын биринде какой-то бир нарушение бар деген сөз. Кайрадан тизени алдыга тарттым. Дем алып дем чыгарып, бийикти бир аз көтөрдүм эле. Оң санды сезип атам, охо. Оң санда аябай боль болуп атат, страшный боль болуп атат. Значит, фасциялар катып калган экен, жел кабыктары. Булчуңдар кыскарып кеткен экен, катып калган экен. Кан тамырлар чырмалышып калган экен. Эми ачыла баштады, кан тамырлар дирт деп кан кире баштады. Кан барган жерге дарт барбайт дейт. Эми тизеңер оорубай калат бара-бара. Дем алып дем чыгарыңыз. Мурун менен терең дем алып, кайра шашпай чыгарыңыз мурун менен. Шашпай чыгаруу шарт. Дем алып дем чыгаруу кайталайм. Молодцы, кайрадан тизени алдыга тарт. Дем алып дем чыгаруу менен бутту аккуратно көтөрдүм. Эми сол бутту аркага бердим, аккуратно берип, малаканга таянып, собака мордой вниз, башты бош. Согунчокту килемге койдум, башты бошоттум. Көкүрөк бош. Тизе түз, жан башты чыгарам дейсиз, көкүрөктү колго тартам дейсиз. Кулагыңар чуулдаса коркуп кетпегиле.
Дем алып дейін чыгарам. Собака мордой вниз, былай аябай пайдалуу көнүгүү. Жакшы. Буттун учу менен көтөрүлөмүн. Аракет кылам. Омуртканы көтөрдүм. Эми планка. Бүгүн ушул жерден эле токтойлу. Планкадан негизи башка көнүгүүгө чыгып кетебиз, бирок сизге ушул эле жерден кайра тизени бүгүп, собака мордой вниз. Жакшы. Тизени килемге койдум. Эми оң колду сол тизенин катарына алып келип коёмун. Колду алдыга берип, сол тизенин катарына бердим. Сол тарапты ачтым. 3 жолу дем алып дем чыгарасыз. Молодцы. Сол колду килемге койдум. Эми оң колду килемге койдум, сол колду килемге койдум да сол колду оң тизенин катарына алып барам. Жакшы. Скрутка жасадым. Эми омуртканы потолокко тарттым. Молодцы. Омуртканы потолокко тартыңыз. Жамбаш соғынчокто эки алакан алдыда дем алып дем чыгарам. Денени булчуңдарды эс алдыруу шарт. Кайра собака мордой вниз. Бул аябай мыкты көнүгүү. Ички органдарга, баарына аябай жакшы. Грыжа, сколиоз, мээдеги баланска аябай жакшы. 3 жолу дем алып дем чыгаруу. Аккуратно алдыга басып келем. Омурткаларды бирдей терип турам. Эми утканы асана менен улантам. Тизени бүктүм баш бармакка. Таз назад, жана көкүрөк түз, эки колду түз көтөрөм. Курсак өзү тартылгандай абалга келүү керек. Дем алып дем чыгарам. Көкүрөктү ачтым. Эки колду буттун сыртына бердим. Дем алып дем чыгаруу. Эми экинчи тарапка дагы дал ушундай жасадым. Оң бут оң тарапта, оң жамбаш жакта, сол бут сол жамбаш жакта. Молодцы. Дем алып дем чыгарыңыз. Дем алып дем чыгаруу. Тизени килемге койдум, бутум узун. Эми эки жамбаш бир катар. Тизени алдыга тартыңыз. Сол санды сезиңиз. Сол санда айрылып кете тургандай бир булчуңдар ооруп атабы? Жыртылып кетчүрөй. Кан тамырларды сезип атасызбы? Дем алып дем чыгаруу аркылуу мына санды сезиңиз. Эми оң бутту түздөө. Жакшы буттун артын сезиңиз. Дем алып дем чыгарыңыз. Буттун артында боль болсо, демек айтып өттүм, скрытый боль деп айтылат. Тизени алдыга тартып, кайрадан сезип атам. Охо, сол санды сезип атам. Бутту оң жака, сол жака кетирбестен бутту узун коебуз. Согончокту жыгып койбоймун эч жака. Согончокту да түз кармайм. Дем алып дем чыгарам. Кайрадан санды сезип атасыз. Молодцы, бутту түздөө, дем алып дем чыгарыңыз. Кайрадан бутты алдыга берип дем алып дем чыгарам. Аккуратно буттарга собака мордой вниз. Оң бутту көтөрөмүн. Максимально көтөрөм. Тизени бүктүм. Эми круг чиемин. 1 2. Бүгүн 3төн эле жасайлы, анан кийин денеңер үйрөнүп калганда көптөн жасай аласыңар. Экинчи тарапка баарынча бутту көтөрөм. Собака мордой вниз менен тизени сыртка ачып, экинчи тарапка дагы
ушундай круг чийим. Бутты жашкылап ачамын, тизени алдыга алып келип, кайра айлантам. Молодцы. Дем алып дем чыгаруу менен аккуратно тизени алдыга отурамын. Отурамын. Дем алып дем чыгаруу менен эки бутту мандаш кылып бурундум. Жана соончокторду өзүмө жармаштырып албайм. Тизени алдыраак берем. Соончокту алдыраак берем. Далны түздөдүм. Эки моюн чукуруна тартып, далны төп-түз коем. Бел омурткаңар кирип кетпесин, көкүрөк артта калып калбасын. Омурткаларды түздөп алам. Мээ менен түздөгүлө. Мээ менен кадимкидей көрүнөт денеңиз. Кайсы жериңиз кирип турат, кайсы жер чыгып турат. Мээ менен түздөп алам. Бир аз көздү жумуп, денеңизге фокус бериңиз. Эми эки колду эки жактан алып келип, чыканактарды бир чыканакты өткөрүп, чыканакты өйдө тартам. Эки моюн чукурунда макушка потолокто дагы тартам. Бул кан басымдын көтөрүлбөй калышына, баштагы кысым болсо, кан табыры ичкерип кетсе, ушул көнүгүүлөр аябай жакшы жардам берет. Барынча чыканакты өйдө тарттым. Колду өзүмдөн алыстатам, жармаштырып албайм. Бошоттомун, алмаштырам. Молодцы. Жакшы. Капталган жасайбы көрүнүш үчүн, жакшы көрүнүш үчүн. Бир аз белди салдым. Эки колду көтөрдүм. Чоюлуп келип оң таманды илип алдым. Тизени түздөп, бүгүн түз болбой атабыз, значит, булчуңдар катып калыптыр, тарамыштарыңыз катып калыптыр. Көнүгүү күндө жасоо менен түздөлөсүз. Түздөлбөсө мондай болуп туруңуз. Ийилип алуу, түздөлүү бул вообще туура эмес. Далы түз болуусу шарт, андан кийин гана бут. Далы түз болбой атса, бир аз тизиңерди ийип койсоңор, ийилип турса эч нерсе эмес. Бара кичинеден түздөлүп турат. Электи моюн чукуруна тартып, омурткаларды түз кармадым. Дал ушуну экинчи тарапка да жасайм. Жакшы, молодцы. Эки бутту бир аз мандашылган сыяктуу отурамын дагы. Эки колду көтөрдүм, колдорумду алдыга. Көкүрөктү алдыга тарттым. Көкүрөктү алдыга тартып, алдыга жамбашты көтөрбөймүн. Алдыга чоюлган сайын кайсыл бут үстү жакта турат? Ошол бут жак, сан жак сезилет мына, сан жак, прям жамбаш жак, каптал жак, ягодицалар, седалищный нерв сезилет. Колду өзүмө тарттым. Эми экинчи тарапка жасаймын. Бутты алмаштырдым. Кайра экинчи жакты. Седалищный нерв бул гормондорго жооп берет, именно женский гормондорго. Жакшы. Аккуратно эки колду алдыга алып келдим. Дем алып дем чыгаруу менен тизелер менен отурам. Эки колду алдыга, тизелерди бири-биринен алысыраак коюп, бутум узун. Дем алып дем чыгарып, копчикти алдыга берем. Эки колду алдыга, эми Z болуп алам, мына Z. Англисче Z тамгасы. Копчик берет. Дем алып дем чыгарып, алдыга. Сандагы глубокий мышцалар, сөөгкө чейинки мышцалар иштейт. Жакшы, бүгүнкүгө 3 жолу жетет.
дем алып дем чыгаруу менен аккуратно эми омуртканы көтөрөм, эс алдырам. Жакшы бошотом. Тизелерди алдыраак берип, эки колду аркага, бутты сунам. Эки алакан аркада. Жакшы тамандарды килемге койдум. Копчикти санга тарттым. То есть балтырга тарттым. Копчикти көтөрөм. Ийинди аркага, тизени алдыга тартам. Жакшы бош коюп буттарымды сунамын. Оң чыканакты килемге койдум. Сол чыканакты килемге койдум. Омурткаларды бош кармап, дем алып дем чыгаруу менен тизелерди бүктүм. Эки колум эки тарапта. Көз карашым оң жакта, тизелерим сол жакта. Тизелерди барынча кулатам, жерге тийгизем дейсиз. Мында кайсыл тизе үстү жакта турат? Азыр менде оң тизем үстү жакта турат. Оң жамбаш жакты сезесиз. Жана максимально кулатам дегенде оң тизени сезесиз. Жөн эле монтип жата бербейбиз. Прям тизелерди жерге коем деген кезде денеңиз иштей баштайт. Жана каптал жактарыңызды сезесиз. Экинчи тарапка ушундай жасайм. Көз карашым сол жакта, буттарым оң жакта. Оң тизени кучактап, сол тизени кучактадым. Омурткаларды эс алдырам. Тамандарды килемге койдум. Соңчоктолду сунам. Ар бир дене мүчөнү сеземин. Бош коюңуз. Оң таманды сезиңиз. Сол таман. Оң тизе. Сол тизени көрүңүз, бошотуңуз. Сан, жамбаштарыңызды бош коюңуз. Бүткүл колду бош таштаңыз. Оң колду жана сол колду. Ойчо чачтарыңызды бош коюңуз. Тырмактарыңызды, каш, кирпик, ички органдардын бардыгын сезиңиз. Бошотуңуз. Ар бир дене мүчөнү, клетка ткандарыңызды бош коюңуз. Мурун менен дем алыңыз, ооз менен чыгарыңыз. Негизи шавасына 10 мүнөткө чейин болуу керек. Азыр денени бош коюп капталдап отуруңуз. Эми интим гимнастикадагы бир көнүгүүнү жасайбыз. Бир канча айымдар жасадыңыздар. Жакшы, эми интим гимнастикадагы бир көнүгүүнү жасайлы. Денени бош коюп, кайсыл позаны жасасак? Давай, баарыбызга коопсузураак могу позаны алып кетеличи. Эки тизени коюп, эки алаканды коюңуз. Эми чыканакты коюп алыңыз. Менструациясы келип аткандар алаканды коюп жасай бергиле. Калган кыздар чыканакты койдук. Ушул абалга келгиле. Эми кымбылчуңдарыңыз бар, кымбылчуңдардын оозун жым деп жумасыз. Аябай сезип, шашпай, максимально денеңизди бош коюп. Кымды жумуп, бошотуңуз. Жумасыз, бошотосуз. Жумуп, бошотуңуз. Кымбылчуңдарын жумуп, бошотуңуз. Молодцы, санап баштаймын. 1, бошоттум. 2, 3, бошоттум. 4, бошоттум. 5, 6, бошотомун. 7,
бошоттум. 8, 9, бошоттум. 10, бошоттум. Молодцы. Кичине возбуждение сезилиши мүмкүн, норма. Кындын оозун иштеп алдык, төмөнкү булчунга биринчи иретте биринчи көнүгүү жасоону баштадык. Эми арткы тешикти карагыла. Чоң заара чыккан жакты караңыз. Бир дагы ал арткы булчунга жакшы сөз айтпагансыз. Бирөөнүкү сыяктуу күттүңүз. Эми өзүңүздүн денеңиз экенин кабыл алыңыз. Жана маанилүү экенин түшүнүңүз дагы арт жакка жасаңыз. Кана анусто 11 деп ануска 11 бошоттум. 12 бошоттум. 13 бошоттум. 14 бошоттомун. 15 бошоттум. 16 бошотуңуз. Молодец. 17 18 бошоттум. 19 20 бош коюңуз, бошотуңуз. Бир дем алып дем чыгарыңыз. Молодцы. 21 кын, 22 анус кылып жасап көрүңүз. 21 кынды жым деп жумуңуз. Бошотуңуз. Молодец. Бошоттуңузбу? Бошоттуңуз. Эми 22 анус. 22 анусты жым деп бошотуңуз. Молодцы. 23 кынды жумдуңуз. Эми бошотуңуз. Толук бошотуңуз. Эми 24 анусты жым деп жумдуңуз. Бошоттуңуз. О, молодец. 25 жумдум. Бошотуңуз. 26 анус. 27 кын. 28 анус. 29 кын. 30 анус. О, молодец. Өзүңүздү мактаңыз. Эми кыздар, экранга жакын келебиз. Сиздер азыраак бир йога татып көрдүңүздөр жана интим гимнастиканы татып көрдүңүздөр. Бир канча пайыз жасадыңыздар? Бир интим гимнастикадан бир 2% алсаңыздар, йогадан бир 5% алдыңыздар. Муну туура жасоо керек. Ички булчуңдарга дагы туура иштегенде, мына бул жакта курска катышып, атайын аракет кылган кыздар, мына Зара токтобой калчу дейт, конокко барсам дагы кыйналчумун дейт. Мына азыр эч кандай кыйынчылык жок, мен өзүмдү жакшы сезип калдым деп атат. Сиздерде да ушундай жыйынтык болушун кааласаңыздар, ички дүйнө менен кошо иштөө керек. Мына бул жакта да бирөө жазып атат. Сабактарда силер өзгөрсөңөр, күйөөңөр өзгөрөт деп айтты эле го дейт. Мен буга кантип болот деп ишенген эмесмин дейт. Йога кылып баштагандан бери дейт. Күйөөм да өзүнүн денеси менен машыга баштады дейт. Көрдүңөрбү? Мына өзгөрөм эле деп турат күйөөңөр, көпчүлүгүңөрдүкү. Кээ бирлериңердики апасынын баласы. Апасынын баласы болсо, анда силер аял болушуңар керек. Кээ бириңердин күйөөңөр ушу сен аял болсоң эле мен эркек болот элем, ушу сен билбей атасың да деп турат. Мына кыжаалатчылык менен убары болчумун дейт. Азыр болсо Аллахка тапшырдым дейт. Чынында мурунку абалым оор экен эле дейт. Кантип ушул оорукту көтөрүп жүргөндү билбеймин дейт. Азыр сылык мамиле, урматсы, дистанция дейт. Имидж өзгөрттүм дейт. Гардероб баарын өзгөрттүм деп атат. Мынакей буга дагы бир адамга бир билим керек да. Жөндөн жөн мунун баары өзүнөн өзү болуп кетпейт. Бул жакта дагы жазып атат. Опушение матки менен катышкам дейт. Врач деле айткан эмес дейт. Өзүм матча кармай албагандан келгем дейт. Эми нормага түштү дейт. Климакс башталганда эле дейт. Башталгандай болду. Ал дагы менструация нормага түштү дейт. Өзүмдү сыйлай баштадым, башкалар дагы сыйлай баштады дейт. Жолдошум менен мамилебиз баарынан дагы дейт жакшы жакы өзгөрдү дейт. Балдарым менен мамилем да өзгөрдү деп атат, Эми мындай отзывдар аябай көп. Адам көбүнчө телесный блоктор, мунун баардыгы ар бир сен сыртыңдагы эмоцияң бул сенин денеңде жайгашкан.
телесный сезимдер, булардын баардыгы телода бар. Сен жөн эле кыжалат болдум, жөн эле ачууландым, жөн эле ыйладым дей бербешиң керек. Мунун баары уже телода калыптанып калган. Денеңде бар сезимдер. Муну көрсөттүм. Дагы кандай сезимдер, кандай отзывдар. Эми отзыв деген аябай көп, Кудайыма шүгүр. Мына 1-2 күндөн бери муну менен тааныштырсам керек. Айызым келбей калган болчу дейт. Бул жакта эмне деген отзыв бар экен? Зара кармай албоодон арылдым дейт, жатын кулго тийбей калды дейт. Мына ушул айымдардын баардыгы курска келгенден кийин уже курстагы биздин техникалар менен ушундай көйгөйлөрүнөн арылды. Эгер бесплатный эле арылууга боло турган болсо, бул кыздар бизге айтмак. Эмне үчүн силер YouTube'дагы бул жактагы эле көнүгүүлөрдү берип койдуңар да бизге саттыңар деп айтмак. Онкология боюнча отзывдар барбы? Бар, ооба, бар. Азыр эми алардын баарын казып чыгуум керек, таппай калып атам. Маткан оозу жабык эчти жардам болот дейт. Болот, ооба. Баш ооруйбу бул көнүгүүлөр бүткөндөн кийин? Негизи кан айлануу жакшы эмес го. Кан айлануу жакшы эмес болгондуктан же сиз дем алып дем чыгаруу көнүгүүсүн аткара албай калдыңыз, ошондуктан да башыңыз ооруган болушу мүмкүн. Ошон үчүн курска келип, курстан нолдон баштап үйрөнсөңөр өзүңөргө жакшы. Аллах үчүн мүмкүн эмес нерсе жок. Мен да ошол нерсеге таянам. И башка адамдар дагы ошол нерсеге таянып жүрсө экен дейм. Канча жаштасыз? 43-дөмүн, 44-кө барат. Варикоз бар экен, маткада кетет. Варикоз кетет. Кыздар, курс жөнүндө маалымат, кенен маалымат алуу үчүн могу эфирден көрсөтүлүп турган номерге кайрылгыла. Курс негизи, курска катышуу мен үчүн эмес, сиздер үчүн керек. Көйгөй сиздики. Көйгөйдөн арылуу үчүн өзүңөр тырмышып, өзүңөр маалымат алышыңар керек. Мындай биз кыргыздар мындай милдет кылып жашайбыз да, как будто силердин төмөнкү жагыңар мен үчүн маанилүү. Как будто силердин ооруңардан арылуу мен үчүн маанилүү сыяктуу аракет кыласыңар. Мен үчүн эмес, өзүңөр үчүн маанилүү. Мага ким катышса, мен аларга Алла Таала берген билимдер менен жардам бере алам. Көйгөй силердики, буттагы варикоз кетеби? Кетет, кетпей турган нерсе жок. Акырындык менен кетет. Ушул жерге номер калтырат экенсиздер кыздар. Грыжадан айыгабызбы? Только йога жасап койсоң айыкпайсың. Только йога менен айыкпайт. Бул жак менен иштеш керек. Бирөө жазып атат. Эки дүйнө бактылуулук берсин дейт, өмүрүңүз узун болсун дейт. Амин, амин, рахмат кыздар. Сизге барып жашоом өзгөрдү дейт. Элизира айым. Жашоом 180 градуска өзгөрдү дейт. Кыздар, эмне кылайын? Жыйынтыктап коеюнбу? Жыйынтыктайлы эфирде. Эгерде кимде ким ооруларынан арылгысы келсе, айызын ордуна келтиргиси келсе, жатынын ордуна келтиргиси келсе, кайрадан жашарып кыз абалына келгиси келсе, жел чыгуудан арылгысы келсе, стресстен арылгысы келсе, ар кандай сизди кыйнап аткан бир ооруларыңардан, аллергия болобу, цистит, грыжа, ар түрдүү, булардын баарынын психосоматикасы бар. Алла Таала адамды жөн эле бир темир кылып жаратып койгон жок, ишке жөндөмдүү кылып жаратты.
бирок биз оор көтөргөндөн мен бул жерим мынтип калды антип калды дей беребиз. Жок, мунун баардыгы психосоматика. Адам көп ойлонот, көп ойлонгондун үстүнөн груз баскан сыяктуу болот дагы, и белге басым түшөт дагы, сен грыжа болуп каласың. Мечтный калуунан келип 42 жаш токтоп калган калуунан келет. Мен силерге айтам, сен только төлөм аткарып койсоңор эле калуунан келбейт, катышыш керек. Кырк беш жаштамын, балам 6 ай болду дейт. Мечтный аз келди дейт. Эми айткан бул боюнча жогоруда айтып өткөм. Бала менен келишпестик эмне себептен? Өзүң чоң элесиң, чоң адам болсоң, ичиң чоңойгон болсо, бала менен келишпестик болбойт эле. Сен ички дүйнөң го. Именно ушундай адамдар эртең балаңар кыйналып калат, өзүнүн ордун таппай жашоодо, агрессивный болот. Эртең чоңойгондон кийин балаңа азыр эмне берсең, сен ошону аласың. Ошондой болбош үчүн азыр могу психосоматикага аябай жанталашып катышып алсаң, жыйынтык зор деди, гимнастикаларыңызга рахмат, гинекологко бардым эле дейт. Сонун варикозго жардам бере берет. Чыдамсыздык менен күтүп атам, жалгыз аялмын, орто жолдо жүрөм, стресс болуп. Жазылыңызчы курска. Мен да төлөгөнмүн, катышсам болот. Гарантия бере аласызбы же менин курсумдан кийин барыбыр келет, өзгөрөсүз деп. Кыздар, мындай да. Бардык нерсе Алла Тааладан. Алла Таала үчүн мүмкүн эмес нерсе жок. Алла Таала эмне кылды? Адамдар аркылуу бизди себеп кылып атат. Бардык нерсеге, мисалы, ырыскың дагы Алла Таала берет, адам аркылуу келет, туурабы? Кандайдыр бир, мисалы, өзүңөр деле ойлонсоңор, өмүрүңдө кандайдыр бир ситуация болуп калса, именно сен Reels ачсаң, YouTube ачсаң, сага керектүү маалыматтар чыгат. Мунун бардыгы жөн жерден эмес. Азыр сиз дагы менин сөздөрүмдү сиз Аллахтын калоосу менен угуп атасыз. Жөндөн жөн болуп калган жок. Мен мурда түшүнчү эмесмин, баягы дарактын жалбырагы дагы жараткандын калоосу менен түшөт дегенге койчум. Жалбырак, причем жалбырак дечүмүн да. Көрсө мунун бардыгы чындык экен. Причем экенин мага жаратуучу көрсөтүп берди да. Түшүндүм да. Түшүнүп, желим чыгып отуруп калдым го. Мен таянам, Аллах Таала үчүн мүмкүн эмес нерсе жок. Мен берем билимди. Эгер пайдалансаңыз, жана биринчи результатты мага эмес, жаратканга койсоңуз, айгасыз. Анда мен гарантия бере алам. Результатты Аллахка тапшырасыз. Мени Аллахка тапшырасыз, өзүңүздү Аллахка тапшырасыз и аракет кыласыз, эфирлерге киресиз. Жан талашып аракет кыласыз. Чоң блокнот, ручкаларды аласыз, дептерлерди аласыз, жазасыз, прям киришесиз. И ошондо анда мен гарантия бере алам. Мен Аллах Таалага таянып туруп айтам. Анткени мага Алла Таала билим берди. Мага ошондой потенциал берди. Бөйрөгүм салаңдап ооруйт, психосоматикасы кандай? Эми жекече сүйлөшүү керек да, жекече. Сизде мындай жекече кыздар, жекече. Жекече дегенде кандай? Совсем жеке эмес, психосоматикага келсеңер уже жеке да. Групповой болсо дагы суроо бере аласыңар, жүзмө жүз көрүшөбүз. Сиз мени көрүп отурасыз, мен сизди көрүп отурам. Молодец, Алмаш. 57-дем дейт, уже тряпка койбой калдым дейт. Жакшы жөнөкөй жашоодо жашап атам дейт. Ар бир тапшырманы аткарам дейт. Молодец. Мен де лечение кылсам деле аллергия болот. Ошондой болот да, лечение. Ким айтты лечение аллергияны кетирет деп? Сени ким аллергия кылып атат бул жашоодо өзү? Ошол адам. Ал эмне үчүн сени аллергия кылып атат? Сен анын жанында өзүңдү кандай сезип атасың? Коркуп каласыңбы, кыжалат болуп каласыңбы, өзүңдү төмөн сезип атасыңбы? Эмне үчүн ошондой болду? Бул сезимдер сенде качан башталган? Эмне үчүн сенде мындай жашоо тартылып атат? Анын түбүн табыш керек, түбүн. Анткенде өзүмдү жеңиш керек коркунучтан. Эгер жеңсең, сен үчүн эң жаман эмне болот? Ошол коркунучтан арылыш керек да. Коркуу сезими мен өзүмдө да бар болгон, шүгүр алхамдулиллах, менде кетти. Эми нормалдуу коркуу бар, эми нормалдуу коркуу. Чересчур коркуу болсо, бул уже өзүңдөн үстүңөн иштей турган нерсе. Выкидиштен кийин, канча убакыттан кийин, канча айында выкидиш болду, андан көз каранды. Кыздар,
Эми дагы суроолор болсо, эмоция менен жооп берет экен дейт. Ооба, мен өзүм эмоциональная женщинамын го. Женский жактан аллергия болуп атат. Эркегиңиз менен бир нерсе барбы же балаңыз менен бир ситуацияда көйгөй барбы? Бир ситуация болгонбу, то есть 13 неделяда дейт. 2-3 жумадан кийин баштай бересиз, акырындык менен 13 неделя болсо 2 жумадан кийин баштай берсеңиз болот. Анда коштоштук. Эгер суроолор болсо, могу экрандагы номерди скрин кылгыла. Сиз окугансызбы медицина дейт. Мен окудум, ооба, психологиянын 2 багытын окудум. Ош медициналык колледжин кызыл диплом менен аяктаганмын. Йога боюнча, йоганын 2 багыты боюнча окудум жана интим гимнастика боюнча окудум. Мен ар жерден көрө калып эле билим берип аткан жокмун. Көрсөтүлгөн номерди скрин кылып алдыңыздар, жакшы калыңыздар. Апам менен келишпей жатабыз, тил табыша албай. Срочно курс. Апаң менен тил табыша албайсың, сен сөзсүз балаң менен тил табыша албайсың. Кийин балаң да жүрөт, мен апам менен тил табыша албайм деп. Бул уже урпактан урпакка өтүп кетет. Апаң менен тил табыша албайсыңбы? Коом менен, өзүң менен тил табыша албайсың. Кыздар, суроолор көп. Мунун баарына негизи баарынын жообу бар. Коштоштук. Ким 5 сентябрь менин психосоматика курсума катышкысы келсе, могу номерди скрин кылып алгыла. Күйөө менен тил табыша албайм, анын жанында ачыла албайм дейт. Значит, тил табыша албайм десек, уже башка себеп. Анын жанында ачыла албай атканыңыз бул уже ата менен чечилбей калган көйгөй же апа менен чечилбей калган көйгөй. Мен аябай кыйналып жүрөм. Күйөөм менен 10 жылдан бери тил табыша албай келебиз. Мына караңызчы, 10 жыл болду. Сен 20 делең 30га чыгып кеттиң. Эми эртең 40ка чыкканча, 50ге чыкканча күтөсүңбү? Же уже психосоматика курсуна катышкан күндөн баштап сенин көйгөйүң күйөөң менен чечилишин каалайсыңбы? Же дагы күт 10 жыл картай, чачыңа дагы ак түшсүн, кашыңа ак түшсүн. Же 5 сентябрдан баштап уже күйөөң менен мамилең өзгөрө баштасын. Кайсынысын каалайсың? Тандоо сизде.